Өлкө аймагында акыркы учурда болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуяларын, одоно мыйзам бузуулар менен катар автоунаа айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын чагылдырган телекүзөт берүүсү назарыңыздарда. Майы кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн рейд учурунда ак түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунаа башкарып бара жаткан жаран мас абалында деген шек менен токтотулган. Окуя кандай өнүккөнүн алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Өзүн автоунаа ээсимин деп тааныштырган бул жаран майы кызматкерлеринин иш алып баруусуна тоскоолдук кылып жатты. Эки жаран тең уюлдук телефон аркылуу кимдир бирөөлөргө байланышып, жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатышты. Кайгоо кызматкерлери унаасын башкаруусуна каршы болгондуктан автоунаа айып короосуна атайын кызмат менен жеткирилди. Каршылык көрсөтпөстөн кызматкерлердин койгон талаптарына баш ийди. Жакынкы наркология бөлүмүнөн спирт ичимдигин колдонгону тастыкталган соң мыйзам алкагында протокол түзүлдү. Ал эми бул кара түстөгү Honda үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында болгондуктан жол кырсыгына кабылган. Борбор шаарыбыздын көчөлөрүнүн биринде унаасын башкара албай калып, жол тилкесинин четиндеги цемент устунду сүзүп токтогон. Унаа айып короосуна жеткирилип, айдоочунун өздүгү такталган соң тийиштүү протокол толтурулуп берилди. Başlıyorsa çok tekrar. Ya çok tekrar olacağız. Çok tekrar başlıyor. Çok tekrar odan bırakkanda Masaliyevan nesil içinde masa alanda gene ayırıyor. Stolban süzdü. Stolban süzdü.
Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо коопсуздугун камсыз кылуу максатында жөө жүрүүчү рейдтик иш-чарасы өткөрүлүүдө. Рейдтин биринчи күнү эле жол коопсуздугунун кызматкерлери жөө жүргүнчүлөргө карата укук бузуулар кодексинин 190-беренесинин негизинде 6 протокол түзүлүп, ар бирине 1000 сомдон айып пул салынды. Жол эрежесин бузгандарга протокол түзүлгөн күндөн тартып 15 күнгө чейин айып пул төлөнсө, айыптын суммасы 70%га чейин төмөндөй тургандыгы да түшүндүрүлдү. Активдүүсүңөрбү? Спортсменсиңерби? Ысык көлдө милиция кызматкерлери мектеп окуучуларын китеп окууга үндөштү. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын кызматкерлери Каракол шаарынын мектептеринин башталгыч жана орто класстарынын окуучуларына ачык сабактарды өткөрүштү. Ачык сабактар оюн түрүндө жана ачык форматта өткөрүлүп, балдар көбүнчө кайсыл булактардан маалымат алууну жактыраарын тандоо мүмкүнчүлүгү берилди. Мындай ачык сабактардын негизги максаты болуп, окуучуларды өздөрүнүн бош убактысын компьютердик салондордо же болбосо гаджеттер менен өткөрүүнүн ордуна китепти окууга багытталды. Эмне көбүрөөк жагат дегенде, ошон үчүн мен силерге келдим. Анан лайк деген бир оюнду ойнойбуз да бүгүн. Кандай лайк көрсөтөсүңөр? Бирок эң сапаттуу билимди эмнеден алабыз? Азаматсың. Мына ушуну эле биз билелик деп келдик, силер мага абдан чоң жардам берди. Мен силерге кааларым ошо китепти көп окугула, китептен көбүрөөк билимди алгыла. Кыргыздын келечектеги жакмакай уул кыздарынан болуп, ошол мамлекетибиздин чыныгы патриот болгонуңарды мен каалап кетем. Соода борборлорунун биринде бутиктен Samsung үлгүсүндө уюлдук телефонду уурдап, кылмыш болгон жерден из жашырып кетишкен. Аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, 206-берененин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 1989 жана 1991 жылы туулган 2 жаран кармалып, атайын кармоо жайга киргизилди. Ысык көлдө Баңгизаттын ташып бара жаткан жеринен белгисиз жаран кармалды. Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлерине жергиликтүү тургун Баңгизаттардын Бишкек шаарына чыгарып кетүүнү көздөп жаткандыгы жөнүндө маалымат келип түшөт. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иштеринин натыйжасында шектүү жаран кармалып өздүгү такталды. Алынган далил заты Баңгизаттын кайсыл түрүнө кирээрин аныктоо максатында соттук химиялык экспертизасы дайындалды. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери Баңгизаттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн иш-чаранын алкагында интернет аркылуу психотроптук заттарды тараткан топ колго түшүрүлдү. Кылмышка шектүү катары 2000-жылы туулган жаран колго түшүрүлдү. Кармоо учурунда жарандын жанынан акчалар которулуп турган банктын карточкалары, наркы 300 000 сом болгон психотроптук заттар табылган жана уюлдук телефонунан кардарлар менен болгон маегинде каттылган жерлерин дарегин жиберип тургандыгы аныкталган. Аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, тергөө иштери уланууда.